Ата энелер мектеби деп калдыңыз. Негизи айтсаңыз, Улан байке менен, Сапар байке менен кантип таанышып калгансыз? Долбоор ким аркылуу сизге сунуш келген? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Биз деген 2019-жылы бул проектке кирип калганбыз. Мектебибиз анан ошол жактан биринчи июнь айларында тренинг болду. Ошо тренингке катыштык. Анан ал жерде ата энелер мектеби тууралуу болду. Ал жерде башында жөн эле участник катары катыштым да. Анан 2021 жылы ошол проекттин өздөрү тренерликке конкурс жарыялашып, эме жөнөтүп, ссылка келген мектептин группасынан, ошо директорубуз жөнөткөн ссылканы. Анан жөн эле может получится или нет деген сыяктуу эле толтуруп койгом да. Толтуруп, ошо шилтеме менен кирип, анан анкетасын толтуруп жөнөтүп койгом. Анан эле бир күнү ошол агайлар жазып калды. Мынча күнү саат мынчада Zoom встреча болот, ошого кире аласызбы деп. Хорошо деп кирип, анан ал жерден Сапар агай, Улан агай жана Роксана эже болуп интервью болду да. Кыска бир 5-10 минут алгы эле интервью болду. Анан өтүп кеттим деп деле ойлогон эмесмин. Анткени ал күн мектепте выпускной күн болуп аткан, балдарга аттестат берип атканбыз да. Анан как-то забылось дегендей да. Бир чалып калышты, сиз ошо куттуктайбыз. Ошол проектке тренинг болууга тренинг өтөбүз дегенде аябай кубандым да. Директорума айттым, үйдөгүлөргө айтып, мен ушинтип 3 күндүк тренингке кетем деп аябай сүйүнгөм. Акыркы күндөрү карасаңыз, ата энелер мектеби, энелер мектеби, чоңдорду окутуу деген сыяктуу мындай коомчулукта өтө мындай популярдуу болуп келат да. Ооба. Деги эле ошол ата энелердин талабы же балким жаш муундагылар билим деңгээлин алып, ата энелер жактан бир аксак болуп келген учур болгондун себебинен келип чыктыбы? Ооба, бул коомдун да талабы болуп атат. Анан жана ортодо ата эне менен баланын байланышыбыз аябай үзүлүп кетти деп айтсак болот да. Эгерде мурда Советтер Союзунда ата энелерибиз деле же улуу муундагы ата апалар да айтып берет го, балдарыбызга башкача болсо, анан могу Советтер Союзу кулаганда көптөгөн ата энелер мигрант болуп кетти, соода жагына кетип калышты, балдары ар кайсы жакта тарбияланып калып атат да. Анан ошол периоддогу биз азыр эме кылып атабыз го, толуктапчы. Анткени ошол ата энелер балдары менен баарлашканды биле албайт. Көбүнчөсү эле азыр практикалык жүзүндө ошол именно өздөрү ата эне менен байланыш болбогон ата энелерди тарбиялаганга аракет кылып атабыз да. Деги эле ошол мектепте мугалимдик тажрыйбаңыз бар, сүйлөмүңүздө ата энелер мигрант болуп кетти дедиңиз. Деги эле ошолордун баласы мектепте жүргөндө бир ата энелик мээримге бир муктаж экендигин байкай алдыңызбы? Ооба, аябай эле байкалат, жанбайт да. Көздөрү башкача, көздөрүндө пустота болот да, мындай мээримге муктаж болгон көрүнүп турат. Толук үй бүлөдө чоңоюп аткан баланын анын жүрүм туруму башкача. Ал чынын айтканда мындай эч нерсе менен иши жок да. Ойноп күлүп, үй бүлөдөн мындай мээримге муктаж болуп аткан бала башкача да, даже мындай башынан сылайын десең да мындай шукатсетип мындай башкача кабыл алат да. Эмне болуп кетет, чай эби же деген сыяктуу мындай эме болуп кетет да. Анан жөн эле башынан сылап эметип койсоң, 1-2 жолу ошондой болот. Качкансып, андан кийин уже ага дагы приятно боло баштайт да. Ата энелерге тренинг өттүңүздөр, мугалимдерге тренинг өттүңүздөр. Ошол жерде кандай нерсени байкадыңыз? Ата энелер деле билимге муктаж экенби, мугалимдер деле билимге муктаж экенби? Ооба, биз мугалим болсок деле эме да, өзүңдү өнүктүрүүдөн же окуудан качпаш керек да. Жыл сайын биз билимибизди күчөтө беришибиз керек дегендей, көбөйтүп дагы билгенибизден дагы билбегенибиз көп да. Ата энелерди мисалы тренингтерде ошо балдарынын состояниясына киргизген учурлар болгондо аябай эме болушат да. Мен балам ушундай сезимге, ушундай учурда эме болгон турбайбы деген сыяктуу өздөрүнөн өткөргөндө, анан балдарын түшүнө башташат да. Анан айтып калышат, үйгө барып ошонун үстүндө иштегенге аракет кылдык деп. Даже элементарно балдарын кучактаган ата энелер бар экен. Башында кучактайын десем, сага эмне болду дегенсип, мындай балдарым мынтип качты деген учурлар болот да.
Сизге терең ыраазычылык билдиребиз ушундай убактыңызды бөлүп бергениңизге. Бул жашоодо эң жакшы белек ошо адамдарга адам өзүнүн убактысын бөлүп берүү дейт. Буюрса ушул 2023 жыл берекелүү, жемиштүү жылдардан болсун. Акыркы сиздин элдерге, коомчулукка бир кайрылууңузду айтып кетсеңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Коомчулукка кайрылганда ошо өзүңүздөрдү өнүктүрүүдөн эч качан качпаңыздар, жана маалыматтарды алып, көптөгөн нерселерден позитив жагын көрүп, өзүңүздөрдү өнүктүрөңүздөр деп гана айтмакмын. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар.